Саламатсызбы. Бүгін президент Сооронбай Жээнбеков парламентке кайрылуу менен чыкты. Өлкө башчынын кайрылуусу Кыргызстанда саясий кырдаал кызып турган мезгилге туш келди. Президенттин кайрылуусунун негизги маңызы эмне болду жана ал саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизет? Бул суроолорго Азаттыктын эксперттер талдайт. Берүүсүндө талдап, талкуулап жол издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, учурда депутат Чыныбай Турсунбеков, публицист, журналист Кубан Мамбеталиев жана жарандык социал-демократиялык партиянын мүчөсү Адил Турдугулов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Биздин талкуу Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу жана YouTube'да түз көрсөтүлүүдө. Андыктан сиз дагы бүгүнкү тема боюнча өзүңүздүн пикириңиз, сунушуңуз, сурооңуз болсо кошулсаңыз болот. Ал үчүн биздин социалдык тармактардагы баракчаларды акмалап туруңуз. Анда эмесе, урматтуу коноктор, студияга келгениңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Талкууну баштайлы. Мына бир нече саат мурун президент Сооронбай Жээнбеков парламентке кайрылуу менен чыкты. Бул кайрылуу кезектеги сессиялык жылдын аякташын күтпөстөн бир аз эртерээк болгондой болду. Буга ошо өлкөдөгү саясий кырдаалда өзүнүн таасирин тийгизсе керек. Чыныбай мырза, сизден баштайлы. Мына кайрылуунун негизги маңызы катары сиздер эмнени бөлүп, эмнеге басым жасайт элеңиздер? Эми биринчи кезекте бул кайрылуу өтө чукул кабыл алынган чечим экенин биз түшүнүп турабыз. Анткени себеби кече түштөн кийин гана төрага бизге жарыялады. Президент келип Жогорку Кеңеште келгенде деген маселе болду. Ошого байланыштуу көпчүлүктүн оюна эмне кетти? Бүгүнкү күндө акыркы кездерде саясат кайнап атат, көп маселелер көтөрүлүп атат коомдо. Текебаевдин, Жапаровдун маселеси, соттук абалына байланыштуу, соттолгонуна байланыштуу, же болбосо Бабановдун келишине байланыштуу көтөрүлүп аткан ажиотаж, же болбосо социал-демократтар партиясына байланыштуу маселелер боюнча бир билдирүү жасайт болсо керек деген да ойлор болгон. Бирок бүгүнкү билдирүү негизинен экономикалык маселелерге арналды. Негизги бөлүгү жана кандай деңгээлде ошол өлкөдөгү акыркы 1,5 жыл ичиндеги экономика жаатындагы кандай маселелер жасалып атат жана эмне маселелерден биз артта калдык, алдыга жылдырышыбыз керек деген маселе болду. Маселен, башка өлкөлөрдө санариптик экономика маселеси эбак эле алдыга кетип, бизге болсо бүгүнкү күнгө чейин жакшы кире албай атканы байланыштуу маселеге өзгөчө токтолду. Мына ошол экономикалык маселелер алдыңкы планга чыкты десек болот. Бирок ошол эле мезгилде сөзүнүн акырында эң негизги жыйынтыктоочу нерсе катары баардык нерсе мыйзам чегинде болуш керек деген билдирүүсү болду деп эсептейм. Кубан мырза, мына сиз да ошо кайрылуу менен таанышып жатып, чындыгында эле ушу президент саясатыңарды кое тургула, биринчи өлкөнүн экономикасын чыңоого көңүл буралы дегендей чакырыкты бергиси келди го дейм, депутаттарга, депутаттар аркылуу коомчулукка. Жо ошодой акцент коет да, бирок акцент койгону менен саясат менен экономика эч качан бири-биринен ажырабайт да. Бул сол бут менен оң буттай болгон нерсе. Экономика жакшы болсо саясат жакшы болот ошо. Анан жанагы коркунучтарды Чыныбай мырза айтып атпайбы, инем. Тиги Бабанов келет экен, коркунуч болуп атат. Бабанов эми бул Наполеон эмес да, баягы остров Веледен кайтып келе тургандай эмени азыр ушундай пиар кылып атышат. Келсе келер, жооп берер. Ал проблема эмес. Азыр проблема башка болуп атат. Азыр проблема реформа кылыш керек болуп атат. Реформа кыла турган Жогорку Кеңеш. Мен Жогорку Кеңештин позициясын азыр мен мындай түшүнүп атам да, булар демирге кылгысы келбей атат бир нерсеге. Бир нерсе дегеним парламенттин структурасын өзгөртүш керек. 75 кишиге түшүрүп, анан кийин жарымысын партийный список, жарымысын мандатный кылыш керек. Буга барбай атат булар. Аны алдыда дагы сөз кылабыз. Алтынбек мырза, мына президенттин бүгүнкү кайрылуусун угуп жатып, мына экономикага басым жасалды деп атпайбы? Бирок ошол учурда өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча ага оппонент болуп жаткан, кайсы бир деңгээлде андан бир ишарат күтүп жаткан саясий күчтөр, саясатчылар үчүн эмне сигналды же болбосо ишараны күтө алды, бере алды? Бүгін біз президенттің білдірусінен президент өзінің бағытында өзінің білдірусін айтты. Бізге стабилдүүлүк ең маанилүү. Бүгүнкү күндө бизге экономика чарба иштеринде бизге бүгүнкү күндө алдыга жылданга алдыга карап умтулуу керек деген мааниде сөз болду. Анан сиз айткандай эми саясат, бул сөзсүз саясат парламенттин ичинде сыртта да дайым болот. Бул болуп келген, буну сиздер менен биз токтото албайбыз. Бул дайым боло турган нерсе. Бирок эми саясатты ушул сыртта туруп же иште туруп кылып аткандарга көпчүлүгүнө ызы чуу керек да.
ызылдаса, ушул өздөрүнүн билдирүүлөрү менен, өздөрүнүн көз караштары менен өздөрүнө внимание кылса, кайрадан ушу саясат талаасында өздөрүнүн аттарын чыгарып турса, көбүнчө ушул көпчүлүгүнө бир эртеңки мамлекеттин алдыга жылышы, экономиканын алдыга жылышы бул көп деле кызыктар эмес. Көпчүлүгү эртеңки мына 20-жылы шайлоо жакындап атат. Ага ошол шайлоонун чоң саясат оюндарына аралашыш керек болуп атат. Көпчүлүгүнө ушундай кызыктар, бирок эртеңки мамлекеттин алдыга жылышы, экономиканы алдыга жылдырышы бул өкмөттүн негизги өкмөттүн иши. Өкмөткө биз мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз, бирок өкмөт ошол эле мезгилде алдыга жылдыра албай атат. Негизинен мында моюнга алыш керек. Бирок жана сиз айтпайсызбы, кайсы саясий күчтөр өздөрүнө көңүл бурдууга аракет кылып жатат депчи. Бирок бүгүнкү күндө үнүн чыгарып аткан саясий күчтөр мындай катардагы эмес. Мурдагы экс-президент, мурдагы премьер, партиянын лидери Өмүрбек Бабанов же болбосо ири оппозициячыл лидерлер Текебаев, Садыр Жапаров деген сыяктуулар болуп жатпайбы? Ошондуктан бул жагынан алганда, Адил мырза, мына сиздер дагы Социал-демократиялык партиянын жаңы курамы 2 ай убакыт беребиз, андан ары кайсы бир жүрүштөр болушу мүмкүн деген сыяктуу билдирүүлөр менен чыктыңыздар эле. Бүгүнкү президенттин кайрылуусунан кийин сиздерде көз караш кандай болуп жатат? Эми биринчиден азыр чыгып президент Жээнбеков элге парламентке кайрылганы бул анын конституциялык укугу. Азыр элде көбүнесе эки чоң божомол болуп жаткан. Бул ошол өкмөт Абылгазиевдин чабал өкмөтү кетеби же кетпеби деген. Анан экинчиден чукул арада күздө балким бул жылы парламенттик шайлоо болуп кетпейби деген дагы сөздөр болгон. Буга президентибиз чекит койду. Абылгазиевдин өкмөтү ошол парламенттик шайлоо алдында кетирбегенге кызыктар экенин өз позициясын айтты. Бул белги парламентке дагы, коомго дагы, башка саясий күчтөргө дагы. Ал эми парламенттик шайлоо ошол ого карата мыйзамдар күзгө чейин жазылыш керек. Жана андан кийин бул оюндун тартиби бузулбашы керек деген позициясын мен дагы колдойм. Бул туура нерсе деген ойдомун. Ал эми бул менен токтоп калабы дегенден мен буга кошулбайм. Токтобойт, саясий кырдаал ого бетер курчуйт деген ойдомун. Анткени башка маселелер боюнча президенттин тыңгылыктуу мындай ошол консенсуске келтире турган сөздөрдү мен уга алган жокмун да. Президенттин эң башкы функциясы бул элдин жана мамлекеттин бийликтин биримдигин көрсөтүп туруу. Бирок бул нерсе, бул конституцияда жазылган. Бирок бул нерсе президенттин башка бийлик бутактарынын атынан сүйлөп, алардын чечүү бул анын милдети эмес. Мисалы ошол эле мобильный банкинг жөнүндө айтып атат. Жанагы кепилдик фонду боюнча 25 миллион сом деп айтып атат, мынакей кредиттер берилди депчи. Анан кийин жанагы ирригация боюнча сөздөр айтылып жатат. Эми бул маселелер мындай өкмөт эмес, мындай министрлик эмес, департаменттин карамында болуп турган нерселер да. Президенттин эң башкы багыты бул ошол саясий диалогду түзүү жана ошол саясий оппоненттер менен эң оболу. Сиз айтып кеткен, ошолор менен диалог түзүү. Ага баруунун мындай жолдорун мен көргөн жокмун, жана сөзүнөн уккан жокмун. Бирок ошо президенттин кайрылуусунун акыркы бөлүгүндө ошо негизги позициясын билдиргендей болбоду. Мен силердин ультиматумуңарга моюн сунбайм, мага ультиматум тили менен сүйлөшүүнүн кереги жок депчи. Биз ушул президент Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусунан бир үзүндүнү көрүп алып, андан кийин талкуулансак. Уюшкан кылмыштуу кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесинен карызга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Ал калпты жарыялап, элдин оюн башкага бурууда. Баса белгилеп айта кетейин, бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Эч качан ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кышын жашоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Мәселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет. Президент Жээнбековдун бул билдирүүсү ошол эртең 13 апрелде келип, мени 10 миң деген эл тосуп алат деген Бабановго дагы 23 апрелде ошол сот адилет чечим чыгарсын деп 6 миң 7 миң киши менен митинг өткөрөбүз деген Текебаев, Жапаровго, андан кийин Социал-демократиялык партияга дагы тиешелүү болду.
Чыныбай мырза. Менимче ким ошо мындай мыйзам талаасынан чыгып аракет кылам дегендердин баарына карата айтылган сөз деп түшүнүш керек. Бар мыйзам талаасында болот. Мыйзамдын негизинде маселелер чечилет. Мыйзам негизинде иш кылышыбыз керек деген эле сөз болду. Мен башкача түшүнгөн жокмун да. Кубан агай, бул жагынан алганда мисалы кимге даректелди деген дагы суроо болуп жатпайбы? Бул эми кечээки өнүгүү учурдагы саясий оппонентин айланган социал-демократиялык партияга, Алмазбек Атамбаев жетектеген социал-демократиялык партияга багытталды деп түшүнсөк болобу? Акыркы бул эми азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбековго сөөмө көрсөтүү ультиматум койгон, сени кое тур шашпа, сени кетиребиз дегендерге багышталган. Бирок алардын антип сөөмө көрсөтүп кетиребиз дегенде негиз жок. Негиз болуш үчүн президент анда бузуш керек, мыйзамды бузуш керек, срокту бузуш керек, көп нерсени бузуш керек. Биринчи президент, экинчи президент, үчүнчү президент бузгандай. Бул президент азырча буза элек, ошон үчүн негиз жок бул жерде. Ал көрсөтө берсин. 1000 киши менен чыгабы, 10 миң менен, 20 миң менен чыгабы, эчтеке чыкпайт. 20 миңди чогулта албайт бар. Ошон үчүн мындан коркпош керек, өз ишин аткара бериш керек. Адил мырза, сиздин пикириңиз кандай? Социал-демократиялык партиянын учурдагы мүчөсү катары. Эми ультиматум деп айтып кеттиңиз. Башында президент тышкы саясатка көбүнчө басым жасады. Эми мурунку бийликке караганда өзгөчө мына коңшу мамлекеттер менен мамиле туура жолго коюлду деп айтып кетти. Бирок мынакей бир айдын ичинде эле контрабанда маселеси үчүн казак туугандарыбыздын чек аранын ортосунда жүздөгөн жүктөр турат. Ал түздөн түз ошол биздин ички контрабанда маселе чечилбегендиктен болуп жатат да. Бул маселе түздөн түз ошол Путиндин тапшырмасы менен ФСБге коюлуп жатат. Бул абдан чоң маселе. Бул боюнча сөздү күткөн болчубуз Сооронбай Жээнбековдон. Ал болсо көбүнчө мынакей электрондук система киргизебиз деп эле койду да. Бул менен бул маселе чечилбейт. Анткени бул түздөн түз ошол бийликтин эң башкы эшелондагы коррупция менен байланыштуу. Анан Тажикстан маселеси менен демаркация, делимитация бир дагы метр чечилбегендиктен кайра биздин ички коопсуздугубузга, сырткы коопсуздугубузга дагы түздөн түз кедерги тийгизип жатат да. Ошондуктан ички маселе түздөн түз тышкы саясатка дагы абдан чоң таасир, кедерги тийгизип жатат. Президенттин милдети саясий диалогду түзүү. Экономика деп басым жасап атат. Ошол экономиканын мотору боло турган эң башкы ошол эң баштапкы саясий күчтөр болуш керек. Ошол саясий чыңалууну кандайдыр бир жеңилдетүү үчүн президент түздөн түз ошол саясий фигуралар менен Атамбаев болобу, Бабанов болобу, Мырзахматов болобу, Текебаев болобу, Садыр Жапаров болобу, алар менен абактан чыгарып, ошол диалог түзүү, ошол эң башкы ошол президенттин милдети деген ойдон. Ага барбайм деди да бүгүнкү риторикасында. Ага барбайм деди, биз муну ошону уктук. Ошол үчүн бул саясий чыңалуу ого бетер курчу берет деп ошол үчүн басат. Алтынбек мырза, сиз дагы бир саясий күчтүн лидерисиз, саясий партиянын лидерисиз. Бул жагынан алганда жанагы президенттин кайрылуусу багытталган саясий күчтөрдүн реакциясы кандай болушу мүмкүн жана кандай болушу керек? Мисалы ошол Республика партиясы дейлиби, же социал-демократиялык партиябы, же Ата Мекен партиясынынбы? Эми президенттин айткан сөзү, президент не деш керек анан? Президент айтты, мыйзам чегинде мыйзамды бузган болсоңор, жооп бересиңер, бардыгыңарды жоопко тартам деди. Мыйзам чегинде мыйзам бузулбай митингдерди өткөзгөн болсо, пожалуйста, өткөзө берсин. Талаптарын коюлсун. Ага эч эме, эгерде мыйзамды бузулган болсо, сөзсүз жооп берем. Мен эч кимден карыз эмесмин деди. Мен эч кимден карыз эмесмин. Бардыгыңар мыйзам бардыгына бирдей жооп бересиңер. Ал эми бүгүнкү ошол саясий оюн кылган лидерлер, алардын дагы айткан жөндөрү бар болушу мүмкүн. Мени сатып кетти деген бул шултоо эмес да. Ал шултоо бул негиз эмес. Бул негиз эмес. Мамлекетте жылыш болбой атат, бир багытты көрсөтүп, альтернативдүү сунуштарды көрсөтүп, бул жакта мына экономика түшүп кетти деген мындай сунуштарды бере албай, анан үй бүлөлүк башкаруу болуп атат, же башка болуп атат деген шултоолор менен болгон көз акылынын жеткени ошол болуп атат. А бүгүн кече кеткенде унчукпай кеткендер бүгүн ызы чуу менен келгиси келип атат. Бир кабинетте эле сөз болгон экен, Илмияновдун кабинетинде сөз болгон экен, кетип кал десе, ошондо 600 миң шайлоочудан чыгып алып сурабайбы, мага ультиматум коюп атат. Мени чыгып кет деп атат. Эмне дейсиңер?
мен кетейинби дегенде 600 000 ел айтмак, токто, каяка барасың сен? Демек да, кетип туруп азыр эми 600 000 ел керек болуп калдыбы? Эми мен 600 000 ел шайлоосун күтүп атат деген бул такыр туура эмес. Кеткенде унчукпай кеттим, келгенде эле ызы чугулбай келе бери. Келсе, эгер мыйзамда күнөө жопкон болсо, анда мыйзам талаасында жооп бересиң. Эгер күнөөлүү болсо эч ким куугунтаган жок. Анан кийин сыртта туруп алып саясат кылып, мамлекетти дүрбөлөң кылган менин оюмча бул туура эмес. Анан биз айтып атпайбызбы, ошо президенттин кайрылуусундагы негизги тапшырма чакырык бул экономиканы өнүктүрүү, мамлекеттин кубатын арттыруу жөнүндө болду депчи. Ал эми экономика, саясий стабилдүүлүк болбосо өнүгүшү кыйын. Инвестициянын келиши, же кайсы бир узак же кыска мөөнөттүү долбоорлордун ишке ашышы. Ал эми саясий стабилдүүлүк ошо саясий күчтөрдүн позициясына жараша болуп жатпайбы? Бул жагынан алганда бүгүнкү болуп аткан саясий күчтөрдүн бүт ушул стабилдүүлүккө шек келтирип, стабилдүүлүккө мындай доо келтирип аткан ар түрдүү саясий оюндардын айынан стабилдүүлүккө шек келгенден кийин анан кайдагы инвестиция, кайдагы анан кийин биз экономика, кайдагы өнүгүш, ал боюнча бизди кантип айта алабыз? Бизде ичибизде өзүбүздө ызы чуу болуп аткан болсо. Мен ушул суроону берейин деп жаткамда, ушул абалды ким анан кантип жөнгө салуу керек? Бул мындай да, бул дүйнө жүзүндө бир эле тартип бар. Дүйнө жүзүндө парламент экономиканы жылдырбайт. Дүйнө жүзүндө президент экономиканы жылдырбайт. Өкмөт деген бар, премьер-министр деген бар, кабинет министрин ошол жылдырат. Салыштырып көрбөйлү, биздин экономисттер жана кеңешчилер, президент жана кеңешчилер эмне кылып атканын билбейм, мени карап атышат. Просто элементарно алып туруп салыштырып көрбөйбү жылдарды? 15-жылы 216% инвестиция келген бизге, чет эл түз инвестиция деп койду. 23 миллиард доллар келишет түзгөн 15-жылы. Ага чейин андай болгон эмес. 3 эсе аз, андан кийин 3 эсе аз. Ошону салыштырып көрбөйбү? 15 жылда эмне ушундай болуп калды? Карабайбы, себебин карабай. Караса 15-жылы премьер-министр Темир Сариев болгон. Анан кийин объектилерди мамлекеттен биздин объекттер кетип атпайбы, биздин жерлерибиз кетип атпайбы? Жерде ошо бизге кайта кайрылып келген объекттер бар. 14 объект бар. Ошону 15-жылы болгон ким аны жасады? Темир Сариев жасады. Өкмөт жөнүндө кой тур. Муну мен да конца айтайын. Эми ошондой кылгадан салыштырып, ошондой колунан келген адамды алып барып туразы премьер-министр кылып коюп койсо анан сураса болобу же болбойбу? Же мындай оюнчук кылып эле жана кот мишкеди алып келип коюп анан кийин мына болот. Бул болбой калды, башкасын коебуз деп. Ошону кайтап келип туруп айтпайбы? Бүтүрбөгөн ишиңди бүтүр. Дагы канча, дагы 10 чакта объект бар, ошону кайтаргын дагы. Балким тетиги колунан келет, тиги каркыра менен үзөнгө кушту кайтарасың. Койбойбу ошондой маселени? Бирок бул жерде мына бүгүнкү кайрылууда ошо өкмөттүн дарегине жакшы иштеп жатат дегендей баалабадыбы? Президент муну менен ошо өкмөт, учурдагы өкмөт өзүнүн ишин улантат дегендей сигналды берди го дейм. Эми парламент чындап эле ошондой сигналды алды. Анткени себеби өкмөттүн мына отчеттор менин колунда турат, маалыматтары турат, иш жакшы жүрүп атат. Ошого жараша парламент жакында өзүңөр дагы бааңарды, татыктуу бааңарды бересиңер деген ишеним менен айтылды. Демек, ал кишинин мына Кубан агай айтып аткандай кеңешчилери, жардамчылары, колуна тийген материалдардын баары тең бүгүнкү өкмөттүн ишине кандай баа берип аткандыгы ошол сөздөрдөн белгилүү болуп атат да. Албетте, бирок ошол эле мезгилде проблемалар жетиштүү экономикада. Маселен, мен дали анча-мынча тармактардан анализ кылып көрдүм. Bir тармак эле боюнча айтайын, 2004 менен 2018-14 жылдын ичинде 5,5 эсе түшүп кеткендер бар. Өндүрүү. Эч нерсе кылбай, бюджет түшүп кетип атат. Мындай караганда ар бир революциядан кийин түшүп отурат. Эл арасында да бир топ сөздөр бар. Ошого барып, ошо эл арасындагы айтылып аткан ушуга эңгептердин далили болуп калып атат да. Бул цифралар, биздин улуттук статистикалык комитеттен чыккан цифралар. Карыз боюнча да ошондой. Карыз боюнча тигил объектини тиги тейлейт экен, бул ведомствону бул тейлейт экен деген сыяктуу сөз. Ал сөздөрдөн кутулайын деп айттым, мен эч кимге каршым жок да. Бирок ал сөздөр эл арасында жүрөт да. Ошондой нерселерге конкреттүү мындай жооп албетте бериш керек. Ошондо менимче мындай сөздөр чыкпайт деп ойлойм. Бүгүнкү президенттин кайрылуусунан кийин көпчүлүк парламент депутаттары үчүн дагы, массалык маалымат каражаттары үчүн дагы көрсө президент өкмөттү колдойт экен. Бул өкмөт өзүнүн ишин улантат окшойт дегендей мындай бир сезим жаралды да. Бирок ошол учурда өкмөттү коалициялык өкмөттү парламент курайт. Чындыгында эле сиздер айтып жаткандай өкмөт чабал болуп жатса, кашаң болуп жатса, эмне себептен парламент анын өзүнүн
позициясын айта албай жатат. Ошон үчүн биз азыр парламенттик демократияны толук курган жокпуз. Ара жолдо туруп атабыз да, же президенттик эмеспиз, же парламенттик эмеспиз. Муну сөзсүз түрдө бир жолго салыш керек да, бир системага киргизиш керек. Ошондо бул маселеде жоопкерчиликтүү адам болот. Парламент жооп бере турган болсо, парламент демократия толук орнош керек, система толук иштеш керек. Чындап эле парламент өкмөттү түзүп алып, анан кийин ошол өкмөттүн ишине жоопкерчиликтүү болуш керек. Бул өзү биздин ара жолдо турганыбыздын эле бүгүн андай болуп жатат. Көрүнүшү да. Алтынбек мырза, сиздин бүгүн жакшырганда парламент өкмөттү колдоп турат, президент колдоп турат, бирок эл колдобой атат. Себептен иш жылбай атат. Жумуш жылбай атат. Премьер-министр шылтоо кылбаш керек. Мени парламент кармап буту колум чечпей атат, президент буту колум. Премьер-министр иштеш керек. Премьер-министр ал сунуштарын ал бир жылда бир реформага, бир кыскартууга же бир алдыга жылууга барганга премьер-министр бүгүн өкмөтү менен кабинет министри жыл алган жок да. Биз аны президент барып же парламент барып иштеп бербеш керек да. Биз бекиттик, биз ага мүмкүнчүлүктү бердик, иштеш керек. А иштебегенде парламент унчукпай отурган жок, парламент айтып атат. Парламенттин ичинде көп сөз чыкпай атат. Ичинде канча комитеттен, фракциядан, сессиядан көптөгөн сөздөр айтылып атат. Ал жерде уруш, талаш, ызы-чуу көптөгөн маселе. Бирок чечим кабыл алынбай атат. Бул өкмөткө элдер көпчүлүк баа берип койбоду. Бул өкмөт дагы жарытып иш кыла алган жок деп жылбай атат да негизинен. Бирок Адил мырза, мына жалпысынан өкмөткө элдин иши чыкпай жатат, шайлоочулардын иши чыкпай жатат. Бирок президент колдогон үчүн парламент дагы ошол позициядан чыга албайт деген сыяктуу сөз болуп жатпайбы? Бул жагынан алганда бүгүнкү кайрылуу менен мен жана беле өткөндөй өкмөттүн өмүрүн узартты деп айтсак болобу? Так айтса болот, ошентип. Анткени экрандын сыртында дагы бул жерде отурган талкуунун катышуучулары баары тең билип турабыз. Абылгазиевдин өкмөтү чабал, жыйынтыктары жакшы эмес. Бирок Абылгазиев буга чейин Жээнбековдун президент аппаратынын жетекчиси кандай болуп иштеп келсе, кандай ошол Жээнбековдун ишенимдүү кадр болсо, азыркы деле ошондой, ошол чабалдыгына карабай, ал эң оболу ошол менин оюмча бул жылда кетпейт. Эмки жылга чейин парламенттик шайлоого чейин ошону мындай улантып, ошол президенттин сценарий менен жана анын командасынын сценарий менен өткөрүп берүү эң башкы функциялары болуп эсептелет. Анан кийин өзү президенттин бул сөзүнө карама каршы келет. Анткени ал саясатты, экономиканы артка коюп, саясатты биринчи орунга коюп жатат. Анткени ошол эле Абылгазиевдин өкмөтүнүн жыйынтыгы боюнча биз 3,5% жыйынтык алып атыптыр ВВПнын өсүшү боюнча. Кытайда 9%, бүт Азия өлкөлөрү, Азия ажыдарлары деп айтылгандан 6-7%тен түшпөйт. Инвестициянын көлөмү келиши боюнча 3 эсе азайды мурунку 2016-17 жылдардын жыйынтыгы боюнча. Бул деген абдан мындай санала турган көрсөткүчтөр. Анан кийин президент дагы мындай кайрылууда ошондой көрсөткүчтөрдү так айтыш керек болчу да. Мынакей жылдын аягына чейин биз 7%ке ички дүң продукциясынын өсүшүн жеткириш керекпиз деп айтыш керек болчу. А президентибиз болсо азыр болсо бизнести жеңилдетүү боюнча биз мынакей келерки жылдарда 50 эң алдыңкы өлкөлөргө киришибиз керек деп айтып жатат да. Бул көрсөткүчкө биз жеткенбиз. Бакиевдин убагында жеткенбиз. Эми ошол Бакиевдин убагындагы көрсөткүчкө чейин жетиш керек деген бул президенттин эң башкы максаттары болбош керек. Башка амбициялар болуш керек да. Мынакей ошол эле жанакы сот боюнча айтып атат. Ачык болуш керек, адилеттүү болуш керек. Кантип адилеттүү кыласың десе, мынакей камераларды коебуз деп айтып жатат да. Мына кече көрүп атпайбызбы, тест боюнча канчалаган ызы-чуу болуп атат. Ал жака болсо мынакей соттолуучулардын сөзүн угуп, аларга күнөө коюп жаткан прокуратуранын сөзүн угалык деп кирүүгө аракеттенген бүт журналисттерди киргизбей жатат. Өздөрү ошончолук күнөөлүү десе, эгерде чыныгы мафиялык топтор деген эң чоң күнөөлүү болсо, анда укпайлыкпы ошол күнөөлүүчүлөрдү? Ошол күнөөлөгөн адамдарды да айтып укпайлыкпы? А өздөрү бийлик болсо кызыктар болбой жатат да бул дагычы. Анан кийин сөз менен иш дал келбей жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз. Алтынбек мырза, мен дал ушул суроону берейин деп жаткам да. Мисалы президент саясаттан тажадык баарыбыз, экономиканы өнүктүрөлү, ошого баарыбыз көңүлдү буралы деп жатат, бирок ошол учурда чабал өкмөттү сиздер белгилегендей колдоп жатат деп жатат да. Бул жагынан алганда ошо сөзү менен иши айкалышпай жатабы? Эми президент
өкмөттү колдогон жашырылган жок. Бүгүн ачык айтпадым, ага чейин деле айтылып келген. Буну президент өкмөттү колдоп атат деген бүгүн жаңылык эмес да. Буга чейинки президент дагы бүт өкмөттү колдоп келген, экс-президент дагы 6 жыл өзүнүн өкмөтүн коюп, өзүнүн ишин жасап келген. Биз мына чын аягыбызча көбүбүз иштегенбиз ошол мезгилде. Кыңк этпей эле иштегенбиз. Бүгүнкү күндө деле ошондой эле, андан эч айырмасы жок. Ошо иш менен сөз айкалышпай жатат деп айтсак болобу? Эгерде чындыгында эле ичи чыкпай атса, жанагыдай алдыга жылууга аракет болсо, башкача жол тандаш керек. Бүгүн өкмөттү алмаштырып, кайра жаңы өкмөт келсе деле, менин оюмча ушул бүгүнкү система менен жылбайт. Системаны чын аягынча айткандай өзгөртүш керек. Багытты өзгөртүшүбүз керек. Биз парламенттик башкарууга толук кетишибиз керек. Бүгүн президент күчтүү. Күч органдар колунда, ошон үчүн баардыгы президенттин тегерегинде. Негизинде Конституцияда чарба менен экономика менен премьер-министр. Ошондуктан бүгүнкү ошо президенттин сөзү премьердин сөзү сыяктуу болуп калды деп жатпайбы? Президент Жээнбеков же Атамбаев же кийинки президент, эгер ушул Конституция менен ушундай багытта кете берсе, кийинки президент деле ушундай күчтүү болот. Биз ушул президенттин кайрылуусу парламентке деп аталган менен негизгиси калкка болду да. Ошо парламент аркылуу. Анан президент эмне милдетти койду деген суроону ошо Бишкектеги шаар тургундарына берип көргөн элек, кыска сурамжылоо кылып. Аны көрүп алып, анан уктуруубузду улантсак, көрсөтүүбүздө. Президент бүгүн парламентте кайрылуу жасады. Анан ал кайрылуусунан кийин өкмөт кандай бир ири кадамдарга барыш керек деп ойлойсуз? Шаарыбызды оңдосо, элибиздин көбөйүн чечип, жолун оңдосо деген эле. Негизинен митингге чыга бергенде дагы башка мамлекеттерге, чет мамлекеттерге балким өзүбүздүн жаман жагыбызды көрсөтүп коюшубуз мүмкүн да, маданиятсыздыгыбыз мененчи. Бирок элдин арыз муңун укпай коюу менимче туура болбойт. Ошондуктан билбейм, эл менен тыгыз байланышты дагы да күчөтүш керек деп ойлойм да. Начать, наверное, все-таки с коррупции надо, потому что коррупционные схемы никуда не делись, никто их не как показательно берут, сажают, но в общей тенденции я не вижу, что. Бүгүнкү күндө кызым, мен мамлекетиме салым кошоюн, ушу жегендердин орнун торттайын деп 7 жылдан бери пенсия албай жүрөм. Таптагы пенсияга чыккан жокмун. Азыр 67-темин. Кече мен денеден турган күнүм өттү. Сыймыктанам ушуга. Меникинде ушу пенсиямда жесин, тойсун ошо акмактар. Президент кайрылуу жасады парламентте. Мен уккан жокмун. Өлкө бийлиги эми баа тынчтык жолу менен чечип эле урушпай талашпайбыз. Алмазбек Атамбаев экөө айтышып урушуп атат го. Ошону токтогонду көрүп элдин немесин чечсе, проблемасын чечсе, 1,5 жыл болуптур шайланган. Эми ошондой меркисин чечсе деп эле ойлойм да. Тынчтык жолу менен. Пенсионеров поддерживать, больше пенсии давать. Вот только. Вот я сейчас бабушке несу соцпакет, общественный фонд. Вот я сегодня сейчас отнесу ей. Вот помощь, а почему государство не помогает? Вот все на общественных фондах и держится. Билбейм, бул саясат менен ишинде жок. Анткени баары эле саясатты элди колдонгонго аракет кылышат да. Эми ызычуу салып элге ызычуу салган эмне кереги бар? Иштесе мына Атамбаев кетип баратып, баардык нерсенин баарын даярдап бердим, ушуну улантып кетти да, анан билбейм, ал улантып атабы, улантпай атабы. Өзүңүз жаран катары байкап атасызбы өзгөрүүлөрдү өлкөдө? Эч өзгөрүү жок. Эмне өзгөрүү болуп атат? Коррупция менен көрөшөндө эле тиги чоңдордун баарын камап атат, башка эчтеке жок. Ну что должна делать власть? Прислушиваться к словам президента и, как говорится, браться за дело, чтобы у нас не было коррупции. Вот так я понимаю. Ну, я не знаю, что дальше будет. Урматтуу коноктор, мына Бишкектин карапайым тургундарынын конокторунун позициясы ушундай болду. Негизинен эле ошо азыркы бийлик жөнүндө кеп болгондо абдан көп убадалар берилген, күтүүлөр болгону менен өзгөрүү абдан жок болуп жатат же жай болуп жатат деп жатпайбы? Анан сиз айтып жатасыз, ошо президенттин кадрлары, кеңешчилери туура эмес маалымат берип жатат го деп, жана көпчүлүк учурда ошо иштеп аткан президент жөнүндө кеп болгондо ошо командасы начар болуп жатат го деген сыяктуу жүйөлөр айтылат да. Эмне тоскоол болуп жатат? Президенттин мындай шарт
мындайда экономика менен саясат алдыга жылдырыштан конкреттүү түрдө кадам. Мынтип жөн эле сүйлөп коюп, тигинтип атат, минтип атат, элдешсин, бирлешсин деген бул эмелер эмес да тиги. Абысындар эмеспи бирлешкендей. Ошон үчүн конкреттүү кадам керек. Конкреттүү кадам менен айтып коеюн. Жана айтып кетти, Адил мырза айтып кетти, таможня эң крупный коррупционный уюм ошо жер болуп атат. Инвойс деген түшүнүк бар. Инвойс деген түшүнүктү биздин экономисттер бул сөздү билбейби, же ушул такыр оозуна алгысы келбейт. Инвойс деген конкреттүү түшүнүк бар. Инвойс деген бул электронный формада Кытайдан келген товар, ошо жазуу боюнча Кыргызстанга ошо ойдон өтөт. Англис тилинде жазылып келип өтөт. Тияктан 500 тонна келсе, ошо 500 тонна бияка көрсөтөт. Эмне келсе, кездеме келсе, кездеме болот. Кездеме бияка келип туруп кашык болуп калбайт. Инвойсте ушуну айтат. Мына азыр инвойс боюнча бир эле Беларусь иштеп атат. Германиядан келген товар Беларуська инвойс менен келет, ошо ойдон өзгөрүү жок. Бир 101, 100/100. Бизде болсо, өзгөрү айтып атпайбы, жазып атпайбы. Тиякта 50 миллиард болсо, бизде 5 миллиард болуп атат. Мына коррупция, мына ушуну өзгөрүш керек да, инвойс кылыш керек. Казакстан өзгөрүш керек. Жок, биз жөнүндө кеп болгондо, мамлекеттик бийлик жөнүндө кеп болгондо. Белоруссияны ким өзгөрттү? Лукашенко өзгөрттү. Лукашенко ошону киргизди. Эми Лукашенко кошунары Кытай эмес, конечно, бар, кеп андай эмес. Кеп ошону жасаганда кадам кылды. Бул бир кадам. Экинчи айтып атат. Тияктан 4 миллион доллар Максимдин акчасы, Гуревичтин акчасы ошону келет экен, анан биздин прокурорлор иштеп атат. Биздин прокурорлор эчтекени алып келе албайт. Дүйнөдө тартип бар, конкретный тартип. Финансылык группа бар, международный финансовый группа, Лондонда офиси бар. Ошо группа менен келишим түзүлгөндө, ошондо 4 миллион эмес, миллиардтар келет. Акчаны ошолор жолун билет. Өзбекстандын акчасы ошо жол менен келип атат азыр. Гүлнара Каримованын алып кеткен акчалары ал 4 миллион эмес. Ошол акчалар ошо финансовый группанын келишим түзгөн үчүн келип атат бизде. А бизде болсо уккусу келбейт аны. Ким укса ошо мисалы Чыныбай мырза, мен сизге да жолдойн деп жатам да, ушу президентти колу бутун мындай толгогон нерсе эмне болуп атат? Андан маанилүү суроону берип атасыз. Жаңы эле биз ошо Бишкек тургундарынын сөздөрүн уктук. Баары өздөрүнүн көйгөйлөрүн, өздөрү билген көйгөйлөрдү алдыга чыгарып, маселе катары көтөрүп атат. Бул эмнени билгизет? Ар ким өзүнүн көйгөйлөрүн көтөрөт. Бирок мамлекет, мына саясатта жүргөндөрдүн алдындагы эң негизги маселе мамлекеттин маселеси болот. А мамлекет бүгүнкү күнгө чейин кайсы система менен кетерибизди билбей атабыз. Бул системабызбы, бул системабызбы? Демек, бүгүнкү күнү биз чечип алышыбыз керек. Кайсы күнү толугу менен парламенттик мамлекет болобуз, парламенттик башкарууга өтөбүз, ошол же болбосо президенттик болобуз, ошо менен кетишибиз керек деген маселени чечип, ошонун моунча жылы бул эмеге чейин ушул маселени бүтүрүшүбүз керек дешибиз керек. Экинчи дагы бир маанилүү маселе мамлекет оңошун. Сот укуктук реформа могу күнү бүтөт. Биз баштаганбыз, учурунда баштап жанагы 7-8 мыйзамдарды кабыл алганда, ошо бүгүнкү күндө 90% абдан прогрессивдүү жакшы нерсе болуп атат. Мына ошол иштей баштады, жаңы иштей баштады январдан баштап. Ошол нерсе качан толугу менен ишке кирет? Бизден өлкөдөгү соттор мыйзам боюнча чечим кабыл алат, мыйзам боюнча иштейт деген маселе чечилгенден кийин анан Кыргызстандын келечеги оңолот. Ошондо могу жердеги сүйлөп аткандардын ар биринин маселесине жооп берип болот. Аны күчтүү жүргүзүүгө. Ошону жүргүзүш үчүн баарыбыз Кыргызстандагы саясий күчтөр президент баш болуп, мындайча айтканда жол картасын түзүп, бүгүн бул системага өтөбүз. Болтур эл чече турган болсо элге кайрылабыз. Баланчасында парламенттик башкарууга 2020 жылы же 21 жылы же 22 жылы өтөбүз. Андан кийин мына могу системанын жашайбыз, сот укуктук реформаны дагы мына бул жылы бүтүрөбүз, мындай жашайбыз деген сыяктуу конкреттүү глобалдуу мамлекеттик масштабтагы маселелерди чечип албасак, инвестиция да келбейт, ишкерлер да качат, мигранттар дагы көбөйөт, жашообуз да оңолбойт, эчтеке жылбайт. Бул жердеги эмки жылы сурасаңар дагы, кийинки жылы сурасаңар дагы азыркылар ошол эле маселелерди айта берет. А биз алардын маселесин чечиш үчүн биз мамлекеттин эң башкы күрөө тамырын оңдошубуз керек. Бир жерне такта кирип коеюнчу. 15-жылы бизден жылуу болгон. Аны көргүз келбей атат. 15-жылы бизден жылуу болгон. Инвестиция боюнча дагы, киреше боюнча дагы, жер объекти кайтаруу боюнча. Эми бир нерсени айтып кетейин парламентке. Ал бир жыл менен тагдыр чечилбейт. Биз келечегин толук өлчөмдө чечиш үчүн эмнени оңдошубуз керек деген нерсени айтып атам. Бир жылда аба ырайы жакшы болуш ыктымал, Кытайдан көп инвестиция келген болуш ыктымал, жана башка нерселер менен бир жылдын көрсөткүчү болуп кетишмин. Мен бир жылдын көрсөткүчү жөнүндө айткан жокмун. Мен жалпы келечек жөнүндө айттым. Эми айтып коеюн, бул Чыныбайга
парламенттен эмесин айтып атат, туура айтып атат. Бирок азыркы парламент биз чолок чечим болуп калган. Азыркы парламент бир эле бутта турат. Дүйнө жүзүндө парламент эки бутунда турат. Бир буту партийный список, экинчиси болсо партийный список менен келбейт. Америкада деле ошондой, бир палата мындай, бир палата башкача. Америка парламенттик өлкө эмес, Британия парламенттик өлкө, Германия парламенттик өлкө. Жок, аларда эки палата бар. Тиякта да, тиякта да. Алтынбек мырза, сиз айтпаймынбы? Анан эки палатаны жасагыбыз келбейт. Башкаруу системасында маселе эмес да, чын айтмакчы. Мындай болуп атат да, биз эски менен күрөшүп атабыз да. Өткөн чак менен. Келечек менен биз акылыбыз жетпей атат да. Биз кечегилер менен күрөшүп атабыз. Кечеге кеткен Атамбаев менен, Атамбаев кеткиче Бакиев менен күрөштү, Бакиев кеткиче Акаев менен күрөштү. Кечеги менен. А бүгүнкү күндө ошол эле илгерки система, 30 жыл мурда түзүлгөн ошол таможняда система, ошол Минэнерго система, ошол налоговый системалар кадимкидей эле иштеп атат. Аны өзгөртүүгө барганга эч кимдин духу жетпей атат. Бүгүн бардыгын чогултуруп эле алып барып туруп мусорго ыргытып жаңы система менен кетиш керек. Кетип атат мына Армения, Грузия жаңы ушулар кетип атпайбы? Жаңы реформа мына Украина эртеге шайлоодон кийин Зеленский келсе урган бойдон кетет. А биздин бүгүнкү премьер, кечеги премьер эски президентке ким жолтоолуп атат? Социализмдин түшүнүгү менен биз социализмди кайра курабыз деген түшүнүк, ошол эски баалуулуктар, эски сознание менен калган бойдон бир жаңы либералдык экономикага, эркин экономикага багыт алып алада түшүнүк жок болуп атат. Айдил мырза, мен ошол нерсегечи президентке, парламентке ким жолтоо болуп жатат? Же алар сиз айткандай көрө албай жатабы? Премьер-министр өкмөткө келгендердин түшүнүктөрү мен азыр эле айтып кеттим. Ошол эски түшүнүк менен жаңыча мындай зона комфорт деп ошодон чыккысы келбей бир решительный шагтарга барып, бир мойнуна жоопкерчиликти алып, ошону кылгысы келбей. Бүгүнкү кечеги система премьер-министр келгенде кеткенин эсептейт да, келгенде эле. Бирок парламент аны бекитип жатпайбы? Ошондо Адил мырзадан кабыл андан кийин. Азыр келечекте айтпай эле болук. Азыркы конституция боюнча негизги саясий институт парламент болуп эсептелет. Негизги саясий фигура жоопкерчиликти ала турган премьер-министр болушу керек. А мынакей президент келе жатып, аны болсо алдынан чуркап тосуп алган Дастан Жумабеков болуп жатат да. Мисалы, президент сүйлөп коюп, анан кете берди. Мисалы, эстеп көрүңүз, ошол эле Акаев легендарлуу парламенттин башынан баштап аягына чейин ошол суроо, абдан курч суроолоруна жооп берип турчу. Андай болгон жок. Формалдуу түрдө азыр ким айта алат? Биякта парламентте кайсы оппозициялык фракциялар бар? Алар маңызы боюнча оппозициялык эмес да. Жана азыр айтылып аткан маселелер боюнча, көчөдө айтылып турган маселелерди парламенттин ичинде айтылыш керек болчу. Президентке карата айтылыш керек болчу. Ал дараметтери жетпейт, эмне үчүн? Анткени президент алдында УКМК бар, башкы прокуратура бар. Ошол парламенттин үстүндө отурган депутаттардын кылтык тагып коюу абдан эле оңой иш да. Анткени кылдырыктар алдан толтура. Ошондуктан менин оюмча бул жерде эң маанилүүсү эмне үчүн ошондуктан биз жанакы саясий оппоненттер жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бул ошо менен түздөн түз байланыштуу да. Анткени ошол парламентте айтпаган нерселерди ошол азыр абакта отурган Текебаев, Садыр Жапаров айтып жатат. Бабанов айтып жатат. Мырзахматов айтып жатат. Эмне дегенде, анткени алар эч убакта Кыргызстанга кайтып келгенден кийин алар жетеленме Абылгазиев окшогон жетеленме премьер-министр болбойт. Алар өзүнүн фамилиялар мурда каяктан келди? Алар асмандан космосто жүрсү. Алар бардык ошол ступенькадан өтүшпөдү эле, иштебедиби кече ошолор? Менин оюмча Бабанов, ошол эле Бабанов. Сиз иштебедиби? Өзөңгөлөш Бабанов. Мисалы, азыркы өтүп кеткен премьер-министрдин ичинен Сариев менен кошо эң тыңгылыктуу премьер-министрлердин болуп кетти. Күч органдары парламентке бирөтөлүктөр бериш керек. Аткаруу ишине. Ошондо алып коюшкан. Иштен кеткенден кийин бардык акылдуу. Анан эмне кызыкта болбойт да азыркы бийлик. Эгерде коркпосо, эгерде эме болбосо, бирок күнөөсү жок да чынында. Бабановдун күнөөсү жок, Текебаевдин күнөөсү жок, Садыр Жапаровдун күнөөсү жок. Мырзахматовго илип коюшкан. Булар бүт фигуралар бияка келиш керек. Эгерде биз парламенттик форматында иштейлик десек, ошолордун баарына кайсы заманда илинде? Атамбаевдин заманында. Сурабайсың. Азыр өзгөрдү? Азыр сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Келечекке карайлы депчи. Азыркы убакка карайлы. Өзгөрүп атабы бул? Өзгөргөн жок. Өзгөрбөйт. Ошол маселе болду. Ошону өзгөрүш керек болду. Система ошон үчүн депутаттар эле ошону айтып атат. Ошону айтып атпайбы? Система. Жок, мындай болуп атат да, депутаттар кече эле Абылгазиевке не ут деп атты эле, мынакей Чыныбай агай комитеттерде не ут кылып коюп баштады, эми башкача болуп калат го деп атат да.
Ошондой болуп жатпы? Ошол нерселерди өзгөртүү үчүн парламент болбогондон кийин башка саясий күчтөргө ишеним артып атпайбы эл дагы? Бир жыл калды. Аларга ошо жолтоо кылып атышат. Элдин доосуна ээ болуп, келгиле жаштар, пожалуйста, келип туруп өзгөрткүлө. Келишсиндер. Бүгүнкү негизги талкуу ушунда болуп атпайбы? Мисалы, урматтуу коноктор, партияда саясий кеңеште мен берген. Урматтуу коноктор, негизги талкуу ушунда болуп жатпайбы? Президент ошол келечекке карай жолду жана коомчулукта айтылып аткан кемчиликтерди сезип туруп, анан кандай кайрылууну кылыш керек дегенчи. Туура сөздөр айтылып атат, бирок бир гана нерсени, ошол нерселер туура жүрүп кетиш үчүн системаны өзгөртүш деген эмне? Президент эмне үчүн күчтүү болуп атат? Колунда таягы бар. Ошо таяк менен кимди кааласа башка чабам деп турат. Баарыңыздар ошон үчүн сестенип турасыздар. Ошон үчүн баары сестенип турат. Болбосо күч органдарын жоктон бар кылат. Мен аны өзгөсү менен көргөн нерселер бар, фактылар бар. Жок нерсени бар кылып күнөөлүү кылып коюш 5 секунд. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кой биз бийликке жөнү жок, асылбайлы, жөндүү пикирибизди да кайтарды абайлап айталы деген нерседен келип жатат. Жалпысынан система жөнүндө кеп болуп атат. Мен азыр сөздү айтып коелук. Чыныбай айтып атат, мына ушул жок нерсени, мына Бабановдун жанагы сөзү, жана национальный розин деген сөзү, аны мен внимательно карап чыктым, баарын карап чыктым. Анан кийин комиссиянын бүт комиссиясы баары тең признали жок. Нету. Застава преступления, предмет жок деди. Ай, кана кайдан чыгарып атат? Бирок эми кийин келгенден кийин да көрөбүз го, тиги улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кандай сурак алат, эмне деген кылмыш боюнча кандай уланат. Сиздер жалпысынан ошо система, жалпысынан ушул кардиналдуу өзгөрүүлөр керек деп жатпайбызбы? Бирок ошол учурда президент менен өкмөт жөнүндө кеп болгондо өзгөрүүнү кичинекей нерселерден эле баштагыла, балким бир кадрдык өзгөрүүдөн баштагыла деген сыяктуу сунуштар да болуп келет да. Буга чейин ошо экс-президент Роза Тумбаева Азаттыкка маек берип, айрым ошо президентке карата позицияларын билдирген эле, кайсы бир маселелер боюнча аны көрүп алып анан уктуруубузду жыйынтыктасак. Матраимовду айтып атат, Сооронбай Жээнбеков өзү айтты. Өзүң бар кезде жакшы эле пайданы көрдүң эле, анан мага келгенде эле болбой калат деп. Слушайте, если Матраимов чындан эле бир сай турган уйда киши болсо, тазалаш керек, сөзсүз. Эмнеге тазалай албай жатат? Биздин коом мына бүгүн деле ушуну бүгүн сөзсүз ошо жоопкерчиликке тартылсын деп турган коом бүгүнкү коом. Бирок Жээнбеков эмнеге кетенчиктеп жатат да, жоопко тартуудан, текшерүүдөн? Вот ошону бул сөзсүз мына бизге да чоң суроо. Мына ушундай сыяктуу мындай конкреттүү кадрдык, коомдун алдында турган кадрдыкпы же бир башка маселелерди алдыга жылдырууга, чечүүгө эмне тоскоол болуп жатат? Мисалы, бүгүн келип кайсы бир өкмөттүн өтө көп сын айтылып жаткан мүчөлөрү боюнча чечимдер кабыл алынышы керек беле, мисалы кайрылуудачы бүгүнкү. Же булар мындан ары болушу мүмкүнбү? Анан бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Баарыңыздарга жолдончу бир суроо, мына президенттин кайрылуусу болду. Анын айрым маселелер боюнча позициясын билдик. Өлкөдөгү стабилдүүлүктү сактап, мындан ары жана экономиканы өнүктүрүү үчүн, анан кайсы бир саясий кризиске кептелбеш үчүн эмнелерге көңүл буруу керек мындан ары? Ушул боюнча кыскача пикириңиздерди билдирсеңиздер. Алтынбек мырза, сизден баштайлы, анан кыскача. Саясий стабилдүүлүк болуш үчүн мыйзам иштеш керек. Мыйзам четко иштеш керек, мыйзам эч кандай бурмаланбаш керек. Бизде 4000ден ашык мыйзам бар. Мыйзам бири-бирине карама-каршы келет. Ошол мыйзамдар керектүү мезгилде иликтенип, адамына каралып пайдаланып атат да. Күч органдары бизде аябай ушул мыйзамдарды туура эмес пайдаланып атат. Ошол эле сот органдарында, ошол эле прокуратура, ошол эле бүгүнкү күч органдары мыйзам качан өзүнүн ордунда иштегенде экономика, саясий туруктуулук ошондо ээрчип жүрөт. Мисалы жана жаңы эле экс-президент Отунбаев айтып кетпедиби? Ушул сыяктуу суроолорго жооп табылбай жатат депчи. Сиздин пикириңиз? Бул система таможнядагы, налоговыйдагы, мен айтып аткан жанагы Минтрансда башка 20-30 жыл мурда түзүлүп калган система бардыгына жагып калган, ошол бойдон аны эч ким өзгөрткүсү келбейт. Дүйнө булардан, бул эски системалардан уже арылып, президент жогорку кеңеш дагы бардыгы ошол системада кайсы бир топтор, бул мамлекеттики деген, бул эч кимдики эмес, мамлекеттики деген ошо мамлекеттин үстүнө келген бир топтордун, бир кландардын же бир партиялардын
бизнесине айланган. Буну эч ким өзгөрткүсү келип, ошол бизнестен айрылгысы келбейт. Ошого келип алып отуруп алып 5 президенттин тушунда канчадаган топтор келип байып. Бирок аны өзгөртүүгө мезгил жетти да. Өзгөртүүгө жетпей, уже кеч калып атабыз. Чыныбай мырза, мен жана жолдогон суроомдо мына албетте стабилдүүлүк сакталышы керек деп жатабыз. Бирок ошо стабилдүүлүккө шек кетирүүчү кырдаал жаралбаш үчүн эмнелерди кылуу керек? Жанагы айтылып аткан маселелердин баарын аягына чыгарышыбыз керек. Парламенттик башкарууну толугу менен киргизишибиз керек. Сот укуктук реформаны толугу менен аягына чыгарышыбыз керек. Ошондо анан албетте ошого жараша жоопкерчилик, ар биринин жоопкерчилиги көрүнөт эл алдында. Ошо жоопкерчиликти мындайча айтканда элдин алдында отчет бере турган жана жооп бере турган кырдаал келгенден кийин ар бир саясий күч ошого жараша аракет кылат, эртең күнү жооп берет. Сот укуктук реформа так болсо инвестиция келет, эгерде бизде жүрүп, мында адилет сот системасы болсо инвестиция келет. Анан кийин биздин өлкөдө иш оңолот. Башка жол жок менимче. Өзгөрүү керек деп атпайсызбы? Демек бүгүн президент чукул кайсы бир чечимдерге кабыл алып өзгөрүүгө барыш керек экен да. Мен жанагы айтып аткан Роза Исаковна айткан суроо койбодубу? Эмне үчүн Матраимов ошо суроого өзү жооп бергенге 1,5 жыл мүмкүнчүлүк болгон. Возможно, шанс. Ошону эмне үчүн ошондой чечкен жок? Азыр 5 жыл берсе да бул деле ошо кайта эле ошо суроону бере берет. Игилик калайбызбы жекеге? Эми мен кааламдын ордуна мен суроо берейин да, азыр мына ушу мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, мына парламентке, президентке, премьерге эмне үчүн силер бир мандаттуу одномандатный округду киргизүүгө каршы болуп атасыңар? Ушул эле. 75те турган парламент эмне үчүн 120 деп тырышып атасыңар? Мына суроо жооп берсин болот. Түшүнүктүү. Адил мырза. Алтынбек агай абдан туура айтып атат да, мыйзамдуулук болуш керек дейт. Ошол Атамбаевге карата эң башкы күнөө ошол мыйзамга карабай узурпация жасады деп атпайбы, бүт бийликти мыкчып алган колуна. Азыр ошол система өзгөрдү, Алтынбек агай өзү айтып атат, өзгөргөн жок деп. Ошол узурпация бар, бийлик бутактары мыкчып алды. Азыркы ошол кайрылуусунда ошону дагы бир жолу тастыктады. Анткени ал сот атынан дагы аткаруу бийлигинин атынан дагы сүйлөп жатат. Бирок ошол бийликти мыкчып алгандан кийин биз реформаларды күтүп жатпайбызбы? Реформа болдубу? Жыйынтыктар болуп жатабы? Баары тең макул болгон жок. Президент ошол кандай калбырап жүрө берсе, ошону жүрө берсин араба деген позициясы бизге канатарлык эмес. Ошондуктан биз талап коюп жатабыз, коалициялык өкмөт түзүш керек. Бабанов жанакы Кремль менен сүйлөшпөй, Мырзахматов Турциядагы, Анкарадагы чиновниктер менен сүйлөшпөй, Мадумаров кечээ мынакей Касым-Жомарт Токаев менен сүйлөшүп жатат. Казак президенти менен, Атамбаев менен, Биленинов менен сүйлөшүп жатат. Алар эски тиги тыш жактагы бүт партнерлор менен сүйлөшмөй, түздөн-түз ошол президент менен диалогко барыш керек. Эгерде саясий стабилдүүлүктү чын эле ойлосо президент, анда алар менен диалог түзүп, ошондо коалициялык өкмөттү түзүүгө барыш керек деген ойдомун. Жана экинчи талап сөзсүз түрдө таза шайлоо өткөрүү. Кубан агайдын суроосуна сиздер жооп берип коюңуздар. Биздин жогорку кеңеште бүгүнкү күндө ошо бүгүн да президент да айтты, биз дагы шайлоо кодексинин үстүнөн иштеп атабыз. Сунуштар бар, ар түрдүү сунуштар, округдарды көбөйтүү боюнча, айтор бул шайлоо системасына бир өзгөртүүлөр киргизүү боюнча иштер жүрүп атат. Жооп берейинби? Алтынбек, алдыңда барбы сунуш? Бизде 120 депутатты буну кыскартыш үчүн албетте конституцияга өзгөртүү киргизишибиз керек. Бул биринчиден. Экинчиден биз багыт алдык, уже 9 жыл мына 10 жыл болду парламенттик башкаруу партийный система менен кетет. Биз ушул жол менен аягына чейин кеткен болсок, туура болду. А количествону азайтканга буга эч мындай тоскоолдук деле жок. Бул 120 болуп коюлуп калган, ошол бойдон келатат. Эгер конституция кийин келечекте өзгөртсө, аны 60-70 кылган болсо, ага эгер 60 кылып туруп 120 азайткан болсо, экеси азайтканда парламенттин деңгээли экесе көтөрүлөт деген сөз бул. Референдум керек экен деп кыскасы. Конституцияны өзгөртүү жөнүндө дагы талкуулар болуп келбедиби? Эми ал боюнча дагы алдыда талкуулар болор. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн эксперттер талдайдык көрсөтүүсүндө президент Сооронбай Жээнбековдун бүгүнкү парламентке карата кайрылуусу, анын маңызы, андан кийин эмнелер жасалышы керек деген суроолордун тегерегинде талкуу кылдык. Талкуубузга жарандык активист Адил Турдукулов, публицист, журналист Кубан Мамбеталиев, жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков жана жогорку кеңештин депутаты Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыз.